Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин биз баардыгыбыз өлүкпүз тасмасынын 4-бөлүгүнө чейин көрдүк. Бүгүн ошону улай кийинки бөлүктөрүнө өтөлү. Көрүүгө камданып экранга жакын олтуруп калган болсоңуз баштай берели. Бегите! Жол азабы, көр азабы дегендей Кыргызстандан чыгып узак жол жүрүп Москвага эмгектенип барып калган туугандарыбызга маалыматыбыз бар. Сиз жакшы ниет менен ага эмгектен акча талап келейин деп бөтөн жерге барып калган болсоңуз, сиздин документ маселелериңизге жардам бере турган туугандарыбыз бар. Анткени ниетиңиз канчалык түз болсо дагы документиңиз туура эмес болуп калса, акча табууңузда оорчулуктар пайда болуп калышы айдан ачык. Андыктан сизге эң эле керектүү болгон регистрация ИНН СНИЛС, мед китепче, паспорттун көчүрмөсү, Сахарованын жашыл картасы жана башка ушул сыяктуу кагаздарды жасатыш керек болсо экрандагы байланыш сандарды жазып алыңыз. +7 903 547 86 17. 5-бөлүктүн башында өрт өчүрүүчү Намсоджо куткаргандарды үйдүн тамбашына алып чыгып, ал жака учак келип баардыгын куткарып учуп кетет. Биз мындан соң шаарда болуп жаткан абалга күбө болобуз. Кёсан аймагын толугу менен жаап салышып, ал жактан зомбиге айланбагандарды чыгарганга аракет кылышып, бирок сыртта жашаган жашоочулар аларды чыгарбагыла деп пикетке чыга баштайт. Анткени социалдык тармактарда оору сыртка дагы чыгып кетиптир деген ушак айыңдар пайда боло баштаган болчу. Көрсө кээ бир блогерлер атайлап эле зомби жөнүндө видеолорду тартышып YouTubeга киргизип, элдин башын айлантып зомби бүтүндөй Кореяны басып алды деген маалымат чыгара башташат. Ошондуктан бийликтегилер бир чечимге келип, Кёсан аймагында интернетти дагы, телефон байланышын дагы өчүрүп салышат. Биз буга чейин көргөндөй Чухонсанды Квиннан бычак менен коолап жүргөн. Ал бычагын Чухонсанга ыргытса, анысы тийбей калып, Чухонсан китепканага качып кирип, ал жакта жырткычтардан качканча Квиннандан дагы качып жүрө берет. Бирок кандай болбосун Квиннан ага жетип алып, экөөнүн ортосунан мушташ башталып, айласы кеткен Чухонсан колундагы уюлдук аппараты менен Квиннандын көзүн канжалата чабат дагы зомбилерге ыргытып жиберет. Ошентип каарманыбыз ал жактан качып кеткенге мүмкүнчүлүк таап, суу кетүүчү түтүкчөлөргө кирип кетет. Бул убакта ажатканада бекинип отургандар ал жактан чыгып зомбилерди өлтүрүп жүрүшкөн. Анткени арасындагы жаачаң кыздардын бири Хари өзүнүн энисин издеп жүргөн эле. Ошентип алар дагы бөлмөлөрдүн биринен компьютер таап, ал жактан интернетке кирейин деп аракет кылып жатса, бул убакта Чухонсандагы уюлдук аппараты менен тартип сакчыларга чалганга аракет кылып жаткан. Бирок экөөнүн тең ишине майнап чыкпады. Анткени биз билгендей буга чейин сырттагылар ал жердеги байланыштардын баардыгын өчүрүп салышкан болчу. Бул убакта Софиок башкалар отурган бөлмөгө кайрадан кайтып келип, Чухонсанды жоготуп алгандыгын айтса, башкалардын баардыгы кайгыга батып калышат. Бир кезде каармандарыбыздын арасынан ончого бир ой келди. Алардын арасында көз айнекчен Чуньон деген бала физиканы жакшы окуп, буга чейин дрондорду курап, аларды учуруп жүргөн экен. Ошондуктан ончо ага ой салып, сен кураган дрондор лаборатория бөлмөсүндө болсо керек. Биз ал жакка барып дрондорду алып келип, анын камерасы аркылуу Чухонсанды табышыбыз керек. Андан соң дронду башка нерсеге дагы колдонсок болот десе, башкалар дагы бул ойду аябай жактырышып, илинип турган шланга аркылуу Чуньон менен ончо экөө жөнөп кетишет. Бул убакта шаарда Лени суракка алган тергөөчү анын айтымында ноутбугун издеп жүргөн. Ал жанында дагы бир адам менен тирүү калып, экөө зомбилерден качып жөнөшүп, Кёсан мектебиндеги лабораторияга келишмек болот. Анткени Ленин айтымында анын ноутбугу ошол жерде болчу. Бир кезде алар зомбилерден качып имараттардын бирине кирсе, ал жакта байланып турган зомби кызды көрөт. Бул зомбиге айланган кыз биз буга чейин билгендей төрөп баласын таштап коюп өзүн өзү байлап алган кыз эле. Анда тергөөчү ал жерде кичинекей алсыз жаткан баланы көрүп эле түшүнбөй олтуруп калат. Бул убакта Чухонсан бекинип олтурган жерден чыгып, ал жерден качып жөнөп, музыка бөлмөлөрүнүн бирине кирип бекингенге жетишип калды. Ончо менен Чуйон болсо лаборатория бөлмөсүнө жетип, ал жакта дронго керектүү нерселердин бардыгын алышып, кайрадан түшүп дронду учурушуп эле мектепти изилдеп жөнөшөт. Алар кайсы бөлмөнү карашпасын, жалаң эле жырткычтар басып кетиптир. Каармандарыбыздын бири бир кезде жаанын огу зомбилердин бирине сайылып турганын көрүп, өзүнүн жаа атуу менен машыккан эжесин эстейт. Көрсө инисин издеп жүргөн жаачаң кыз Харинин иниси ушул бала экен. Ошентип алар акыры Чухонсанды дагы дрон менен таап алышты. Анда Чонсандын абалы жакшы эле экен, эми сыртты көрөлү деп мектептин сырт жагын карап жатышса, каармандарыбыздын арасынан Чимин деген кыздын атасы дагы апасы дагы зомбиге айланып кеткендигин көрүп калышат. Биз мындан соң учак менен куткарылып калгандарды көрөбүз. Көрсө бул убакта аралда жайгашкан эски түрмөлөрдүн бирин карантиндик аймак кылышып, ал жака Кёсандан тирүү калгандарды алып келип убактылуу кармап турушкан. Ошондуктан Намсоджо куткарган саясатчыларды дагы ал жака жайгаштырып коюшат. Биз мындан соң Квиннамдын жырткычтар тиштегенине карабай аман калгандыгын көрөбүз. Ал үн чыгарса, жырткычтар анын жанына келип, бирок эч кандай кол салышпай, тиштегенге аракет кылышып эле, бирок тиштебей эле кетип кала беришет. Көрсө адамдын денесинде бир жаракат болуп, ошондон кийин жырткычтар тиштеген болсо, ага вирус эч кандай таасир этпей адам боюнча кала берет экен. Анан дагы бир тиштелгенден кийин адамды жырткычтар экинчи кайталап тиштебейт сыяктуу. Анда муну түшүнүп калган Квиннам Чухонсандын кылган нерсесин эстеп, мен сени өлтүрөмүн деп, кийимин кийип алып жырткычтарды аралап жөнөп кетет. Биз мындан соң дагы бир
Квиннамга окшогон тиштелсе дагы зомбиге айланбаган кызды көрөбүз. Көрсө ал кыз дагы тиштелгенге чейин колунан жаракат алган экен. Көрсө бул кыз мектептин там башында бала менен тирүү калган кыз болот. Ал кыз бул окуя башталгыч анда Квиннамдын колунан ар кандай зордук зомбулуктарды көрүп, жаман балдардын колунан кордук көргөн кыздардын бири эле. Биз мындан соң Кёнсунун өлүмүнө себеп болгон Найонду көрөбүз. Көрсө ал Чхонсан бекинип алган бөлмөнүн экинчи бөлмөсүндө отурган экен. Ал эшигин ачып Чхонсанды көрүп, бирок эч кандай үн катпай коет. Жаачандар болсо сапардын улашып алдынан чыккандардын бардыгын өлтүрүп, куткарылуунун жолун издеп кете беришет. Каармандарыбыз менен олтурган Чимин деген кыз ата-энесинин зомбиге айланганын көргөндөн кийин өзүн өзү өлтүрөм деп терезеден секирүүгө аракет кылып, бирок башкалар аны өзүңдү карматып эле алып калышат. Ошол маалда Намрага бир ой келди. Көрсө алар ушуга чейин радио үндөрдү таратуучу бөлмөдө олтурушуптур. Каармандарыбыздын байкашынча зомбилер үнгө чуркагандыгын билгенден кийин ал жердеги колонкаларга музыканы коюшат дагы бөлмөдөн чыгып кетүүнү мерчемдешет. Алар биринчи микрофонду жандырып Чхонсанга кайрылышып, сен ал жерден кетпей тургунуң. Биз сени сөзсүз куткарабыз. Бизде бир ой пайда болду деп биринчи Чхонсанды куткарышып, андан соң там башка чыгып кетүүнү көздөшөт. Бирок алардын сүйлөгөн сөзүн Квиннам жана башка тирүү калгандардын бардыгы угушту. Ошондуктан Квиннам жини келип бычагын көтөрүп алып эле Чхонсанды издегенге жөнөп кетет. Бул убакта каармандарыбыз ойлонгондой эле бөлмөдөн чыгып алып өйдөнү көздөп качып жөнөшүп, аркада калган Сохёк аларды байкаган зомби менен мушташа баштайт. Бир кезде эле ал жерге Квиннам бычагы менен жетип келип эле Сохёкту куткарып калды. Анда Сохёк ага ыраазычылыгын билдирип жатса, ал дароо эле Чхонсан жөнүндө сурап, мен аны өлтүрүшүм керек, ал азыр кайда жүрөт деп эле дарегин сураштыра баштайт. Анда Сохёк Квиннамдын такыр эле келесоого айланып калгандыгын түшүнүп, аны менен мушташа баштап, мурда аны оңой эле жеңип койгону менен бул жолу Квиннам аябай эле күчтүү болуп калыптыр. Ал Сохёкту муунта баштаган кезде ал жерге Намра келип калып Сохёкко болушуп, анда Квиннам анын колун тиштеп алат. Кандай болбосун каарманыбыз Квиннамды терезеден ыргытып жиберип Намраны куткарып калат. Ошентип каармандарыбыздын бардыгы качып барып Чхонсан жайгашкан бөлмөнү табышып, жандары жайылып олтуруп калган кезде Намранын колун байкашат. Анда бардыгы ызы-чууга түшүп эле Намра эми жырткычка айланат деп андан коркушуп чекеге түртүп, колуңду зомби тиштеп алып турго десе, аны Сохёк коргой баштады. Биз ушул жерде Сохёк Намраны жакшы көргөндүгүн түшүнөбүз. Ал башкаларга түшүндүрүп, бунун колун Квиннам тиштеп алды. Квиннам эч кандай зомби эмес экен, аны мен өз көзүм менен көрдүм. Аны менен мушташканга дагы жетиштим десе, муну Чхонсан дагы сөз баштап, мен дагы аны зомбилер тиштеп алгандыгын өз көзүм менен көргөмүн. Эгер Квиннам тиштеген болсо, Намра чындап зомбиге айланат десе, бул сөздөрдүн бардыгын экинчи бөлмөдө бекинип алган Найон угуп олтурган. Анда Намра жини келип, оора болбой эле койгула, мен өзүм терезеде олтуруп аламын. Эгер жырткычка айлана турган болсо, мени терезеден түртүп жибергиле. Менин силерге оорчулугум тийбесин десе, Сохёк анын сөзүнө такыр көнбөй, анын колунан кармайт дагы жанында туруп алат. Бул убакта Намсоччо куткарган адамдар менен бирге өзү дагы карантинде олтурган. Ал депутат айымга кайрылып, булар сизди эмнеге кой бербей жатышат? Мен кызымды куткарышым керек, бул жерде бир дагы мектептин кийимин кийген адамды көрбөдүм. Демек алар мектептеги адамдарды куткарышкан деле эмес. Башка аргам жок окшойт деп бир нерсени ойлоно баштайт. За что? Ал келген жоокерлерди уктата чабат да алардын кийимин кийип алып шериги менен эле камалып олтурган жерден чыгып кетет. Арадан бир канча убакыт өтүп биз Намранын көзүнүн кызара баштагандыгын көрөбүз. Бул убакта бийиктиктен түшүп кеткен Квиннам дагы ордунан туруп басып кетет. Анда Намраны көргөндөр ал чындап эле жырткычка айланды окшойт деп карап калышты. Ал бир маалдар өзүнө келип калат. Бирок Намра ал жердегилердин бардыгын таң калтырып, менин көзүм кызарган учурда мен Сохёкту тиштеп алгым келди. Демек менде бир маселе бар окшойт десе, каармандарыбыздын арасында Чимин деген кыз, ооба бале башталды электе биз аны чыгарып жиберели. Болбосо бардыгыбызды тиштеп салбасын десе, ончо такыр эле көнбөй. Сохёк дагы Намраны кой бергиси келген жок. Ошондуктан ал кызыл чүпүрөк алат дагы Намра менен колун байлап алат. Эгер жырткычка айланса, мени тиштесин, башка эч кимге кол сала албайт деп кепилдигин берет. Мен болгондо эле Намраны коргогонго аракет кылмакмын, чындыгында эле татынакай кыз экен. Бул убакта кызын куткарам деп качып жүргөн Намсоччо ал жерден кантип чыгып кетиштүү шериги менен ойлонуп, өзү дубалдын үстүнө чыгат дагы шеригин ал жерден таштап коюп, мындан нары өзүм барам деп кетип калат. Бирок өкүнүчтүүсү, аны жоокерлердин бири байкап калып, артынан мылтыктар менен аткалап эле кубулап жөнөштү. Бул убакта каармандарыбыз бул окуя менен күрөшүп жатканда 2 күн өткөндүктөн курсактары аябай ачып, анан дагы суу ичкилер келип чаңкай башташат. Анда буга чейин жеген тамактарын эстешип, ал жөндө сүйлөшүп, ысык көлдөгү Ашляфу жөндө айтып калышса, алардын бардык сөзүн экинчи бөлмөдөгү Найон угуп олтурган. Эң кызыгы, ал бөлмөдө соосундуктар жана тамак аштар бар экен. Анда каармандарыбыз сезгендей эле ошол экинчи бөлмөнү ачып көрөлү десе, Найон ал жакты бекитип салат. Балдар ар кандай зымдарды алып келип, канчалык ачканга аракет кылбай, тепкилесе дагы эшик такыр ачылбай, алдары кетип аргасы жок экендигин түшүнүп олтуруп калышты. Бир кезде каармандарыбыздын бирөөсү ал жерден видео камера таап алып, бардыгы кезек менен туугандарына салам айтып, аларды жакшы көргөндүгүн видео тасмага түшүрө башташат. Биз бул убакта Намсоччо жоокерлердин аткалаганына карабай качып бара жаткандыгына күбө болобуз. Бирок ал сууга секиргенден кийин анын денесине ок тийгендигин көрөбүз. Кантсе да Намсоччо ага карап эле сүзүүсүн уланта берди.
Бул убакта кичинекей баланы таап алган тергөөчү аны алып алып шериги менен шайтан арабага олтуруп качып кетейин деп калган кезде ал жерде кичинекей кыз жырткычтардан качып келе жаткандыгын көрүшүп аны куткарып эле кайрадан ичкериге кирип кетип калышат. Көрсө ал кыздын дагы апасы жырткычка айланып кеткен экен.